Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Алыстан жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге Машина Кеж каналына кош келиңиздер. Ош шаарында Ош унаа базарынан сизге унаалар жөнүндө маалымат берүүдөбүз. Азыр бул видеодо навес астында унааларды тартып бөлүшүп кетем. Канча сомдон кандай абалда көрүп алдыңыздар. Бул жерде бир аз башкача унаа турат. Бул жерде электромобиль 405 километр бир кубаттоо менен жүрсө болот. Баасын биле албадым, ушундай көрүнүштө экен. Кимдерге кызык болсо, телефон чалып, эсинен дагы сурап алсаңыздар болот. Бул жакта Hyundai, бул Santa Fe. $360 градус камера, 2020, $19.000. Шамал болуп келди го. Айтмакчы орайы жакшы эле өзү негизи. 5-10 градустун тегерегинде болуп атат жылуу. Азыр ушуда күн бүркөлүп баштады. Саат 2ден өтүп калды күндүзгө. Kia Seltos. Görünüşü жақсы екен. Görünüşü жақсы. Дискаларда жақшынақай. Родная краска. Бирок бизде ушундай адат болуп калган, багасын жазышпайт. Мына ушулардын бардыгы турат, бирок багасы жазылган эмес. Көрөсүңүздөр. Renault Kaleos дейт го. Ушундай өткөн аптада жок эле буна. Ушундай келип калыптыр. Көрсөтүп берейин. 2024 95% родная краска деп жазылып турат. Гибрид экен. Ачылабы, ачылбайт. Ушундай Kaleos жол тандабас. Же чоң кроссовер деп коебуз. Genesis турат. Genesis G90. Оптикаларын караңыздар. Матричный LED экен. Дискалары ушундай Michelin шиналарында 2023 35 $55.000. Төрт вд BYD Atto 3 деген бе, ушундай моделде электромобиль. Көрүнүш ушундай. 2025 500 километр бир кубаттоо менен жүрөт. $19.500. Так, жабууна айнек аркылуу көрсөтүп коеюн. Салонун ушундай модели Atto 3. Так, мода джаз вообще жылтырап турат, жылтырап турат. Могу жагында бир аз оюлган жерлери бар экен. Коробка вариатор. Так, көрүнүшү жакшы. Полировканын сонун берип тур да. 2006. Бирок баасын жазбаптыр. Так, Kia Carnival'ды көрсөтөйүн. $2021 2.2 турбо дизель $21.500. Kia K5 3-мундагы
Biraz баягы тюнингтелген бампер. Дискалар да жакшынакай экен. $2022 benzin gibrid. $17.500 ekan. Şunun janında Chevrolet Trax. $2020 1.4 benzin bası $11.000. Бұл комплектациясы. Комплектация бұл LT, LTZ болып қалады. LT оқшайды. LT екен. Kia Sportage. 2021 1.6 gibrid ekan. $20.500. $20.500. Salonunu ko'rsatib qo'ying. Adaptivdi kruiz kontrol, тоодон түшүү жардамчысы, алдыңкы отургучтардын желдетүүсү жана жылытуусу 3 позицияда бар, жана башка опциялар менен кошо. Дагы эле ушундай Sportage, буларда жаңы эле келген окшойт, өткөн апталарда көрбөдүм эле. 2021 бул да гибрид. Бунда комплектациясы жакшы, сонун ушундай сыштарда гибридде өзүнүн негизи комплектация жакшы эле болот. Айтмакчы арка тарабында көрүнүшү. Мына ушу бааларын жазып турса эле негизи жакшы көрүнүш болот. Анан Kia Sorento. Кыймылдаткыч көлөмү 2.2 турбо дизель. Салону. Бул полицейттин баасы жазылган эмес экен. Карнивал. $21.500 бул деле. Ачык экен, көрсөтүп коеюн. Карнивалдын дагы өз салону жакшынакай экен. Сонука. Жактарда ушундай опциялар менен Kia Ray. 16.000 километр чуркаган экен. 2024 $11.500. Комплектациясында көрөлү, ачкысыз кирүү баскычы бар. Рулдун жылытуусу, антизанос, мультироль, круизы жок. Монитор навигациясы менен старт-стоп. Бир аймактык климат. Айдоочунун отурушунда желдетүү жана жылытуу 2 позицияда бар. Алдыңкы жүргүнчүдө дагы жылытуу бар. Персоналдуу чыканак тирегичи айдоочуда. Мындай жакшы кейкар Кореян. Эмнеси дагы жакшы бунукучу. Бийик. Караңыздар, бийик уна. Багажник жагына көрсөтүп коеюн. Так, баскычы кайсыл жагынан болот экен? Бул жагынан болот экен. Эми багажниги мына чакан эле кичинекей. Чакан. Ушундай Kia Ray. Азыр Kia Ray'лер ушундай дизайнда чыгарылып атат, акыркы дизайны.
Бұл қанша болып отыр? 13.300 Kia K3 2021 1.6 benzin. Екі аймақты климат, алдыңғы отырғыштарын жылытуысы бар, камера при движении, автохолд, электроручник, адаптивді круиз контроль, драйв мод, шолар менен қошу. Анан Hyundai Sonata New Rise, рестайлинг, газ, 2022 186.000 километр чуркаган, басы $13.000, комплектациясын көріп қоялық. Комплектация жөнөкөй бирок, жөнөкөй. Спортта ешті көрсетпеймі? Дизель. Оталып жүріп тұрады. Спортпейдж 2019. Қаншада отасыңар? Басың қаншада отасың? Сен білбейсің бе? Атамдан сұраңыз дейді. Білбейтінімді отады. Так. Жүрелі. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен деле өз жыйынтыктай турган убактыбыз келип калыптыр бул видеодо. Кийинки видеобузда ушул навесасындагы унааларды камтыйт. Көбүнчөсү баштап атканда Кытай унааларынан тартып азыр дал ушул эле жерден эле баштай берем. Экинчи бөлүгүн аны биздин YouTube баракчабыздан кирип, видео деген пунктту басып туруп, ошондой дагы улантып көрүп берсеңиздер болот видеобузду. Ар бир видеобузду көрүп атканда лайк басып, комментарий да жазып коюңуздар.